Адамзатқа жарық берген, адашқанға бағыт берген, әрбір сөзі өрнек болып, ақиқатты алып келген. Dini bayramlarının konuda manisi doğru söylüşüldür turabız. Negizeli ошол İslam dininde kança bayram var, alardın konuda manisi qanday? Bismillahirrahmanirrahim. Alqış jana maqtalab жаткан Аллах болгон болсун, жана пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга салам жана салаваттар болгон болсун. İslam dinimizde майрамдын орду өтө эле чоң. Аны майрам деп жаткан Аллах Таала өзү атаган. Демек кайсыл майрамдар майрам болуп эсептелинет десе, биздин динибизде эки чоң майрам бар. Бирөөсү Ороза айт, экинчиси Курман айт. Коомдогу орду, динибиздеги орду чоң болгонун белгиси ушундай экен. Кудай Таала бул Ороза айт, Курбан айттарда орозо кармоону арам кылган, башка өзүмчүл болуп бөлүнүп кетүүнү арам кылган, бул учурларда башка бир ибадаттар менен алек болуп кетүүнү арам кылган. Тескерисинче коом менен эл менен аралашып, бул учурларда майрамдык маанайды тартуулап, ошол учурларда Кудай Тааланын жакшылыгын эстеп бир майрамдоону Кудай Таала буйруган. Ошол себептен бул майрамды динибиздеги эң чоң эки майрам деп коет. Бул нерсе менен Кудай Таала өзү бизге адам баласына жакшылык катары уруулап, майрам катары бизге насип кылган. Ошолордун эгерде мындай тарыхына кайрыла турган болсок, кайсыл жактан эмне себептен улам ошол Орозо айт жана Курман айт деп келип чыккан? Орозо айт деп ошол баягы адам баласына Кудай Таала 12 айда бир келген орозо айында орозо кармоону буйруда дагы, андан кийин орозо кармоосу жыйынтыкталгандан кийин эми ошону айттап чыгуу, мындайча айтканда айт деп коет, бул майрам арабча. Кыргызча айт болуп калган. Эми ошол бир айлык 29 күндүк же 30 күндүк ошол Кудайдын алдында бир кыйынчылык менен нафсибиз менен күрөшүп, ушундай бир аракет кылдык. Эми Кудай Таала ошонун сыйлыгы катары эми бүгүн майрамдагыла. Мен силерге разы болдум деген максатында да. Мунун философиясы алымдар ушундай дейт: кайсы бир кыйынчылыктын аркасында бир майрам болуп турат дейт да. Бул жашоон кыйынчылык болду, майрамың эртең Кудайдын алдына барганда бейишке кирүү болот дейт. 29-30 күн бир аз кыйналдыңбы, аны майрам ошол орозо айт дейт да. Ошол орозодон кийинки келген айттоо дейт. Ал эми Курбан айттык болсо ошол баягы ажыларыбыз Меккеге барып, ошол Арапат күн деп коет, кыргызчада Арапа күн деп коет. Ал дегенибиз ошол Арафат деген өрөөн бар. Ошол жака барып ажыларыбыз эртели кеч ошол жакта дуа кылышып, бата кылышып, ажылыктын негизги жөрөлгөсүн аткаргандан кийинки эртеси күнү ошол таң аткандан кийин Ибрахим пайгамбар, андан кийин пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам баягы өзүлөрү ошол кочкор кой союп, Алланын алдында кан чыгарышып, ошону менен майрамдык маанайды башташкан да. Бунун окуясы бар. Ибрахим пайгамбар ошол баласын курбандыкка чал деген буйрук берилгенден кийин Кудай Таала сынады. Андан кийин асмандан кочкор түшүрүп, ошону курбандыкка чалган буйрду деп Кудай Таала ошол Курбан айттын бир жөрөлгөсүн Алла Таала көргөзүп кеткен да. Ошондон калган ошол Арапат күнү, Арапа өрөөнүнөн кийин эртеси күнү ажыларыбыз курбандык чалышат. Бизде Кыргызстанда калып кеткен жалпы элибиз ошол Арапа күнү үйлөрүнөн жыт чыгарышып, эртеси күнү кадимкидей Курбан айт күнү мечиттерге барып намаз окушуп, айт намаз, Орозо айтта дагы, Курбан айтта дагы намаз окушуп, анан курбандык чалып өтүшөт. Курбандыктын ошол этин өзүлөрү муктар болсо өзүлөрү жешип, болбосо ошол кедей кембагалдарга берип, алар дагы майрамдап, алардын да казандарында эт кайнап калсын, ошол майрамдык маанай менен сорпо ичип калышсын деген майрамдык маанай тартуулуу эсептелинет. Эми ушул негизде Курман айт менен Орозо айт бүгүнкү күндө биздин коомубузга жалпы ала турган болсок, чоң кичинесине карабай кандай таасир берип жатат? Айрыкча баягы биз балдарыбызга үйрөтүп атпайбызбы? Туулган күнүнө, майрам туулган күнү кадимкидей күтүшөт, жаңы жыл деп күтүшөт, анан Орозо айт, Курман айт деген майрамдарды кандай күтүп атышат жана аны жайылтуунун мындай жолдорун дагы айтып өтсөңүз. Курбан айт, Орозо айт барган сайын кадимкидей бир адам баласынын же болбосо жаш балдардын болобу, жаш курактагы биздин адамдардын жүрөгүндө бир кадимкидей таасир
барган сайын келатат да. Анткени мурунку учурларда орозо айт, курбан айт бир гана мечитке барып кою менен чектелсе, азыр кадимкидей ошону күтүү менен бул майрам турбайбы деп бардыгы ошол күнү баягындай майрамдык маанайды сезүү менен алек болуп атышат да. Кадимки таасир бар. Бирок эмнегедир мурун 90-жылдары үйлөрдүн баардыгында кадимкидей айттоо бар эле да. Үйлөргө кирип, чай ичип, ар бир дасторкондо бар болуп, ал учурда 90-жылдары мисалы үчүн ачарчылык заман болсо деле, дасторкондо бир-эки нерсе болсо деле баары бир ошол адамдарды үйүнө киргизип, ошолорго чай берип калуу менен алек болчу да. Азыркы учурда дасторкондун базарда баардык түрү бар да. Бирок эмнегедир биздин пейилдерибиз ошол майрамга болгон нерсеге кандай болуп атат. Майрамдык маанай сезсек деле, бирок адамдарды чакырып, ошолорду чай берип коюу кадимкидей кыскарып бараткандай сезилет да. Мурункуга салыштырмалуу. Мурун адамдарда пейили кенен болуп, ачарчылык болсо деле, адамдарды ыраазы кылып коюп бар болчу. Азыр болсо баардыгы бар дасторкондо. Бирок адамды киргизип чай берип коюу кадимкидей жок болсо болуп кетти да. Бирок түшүнүк мурункуга караганда азыркысы жакшы майрам экендигине. Биздин көөдөнүбүздө бир аз баягы артта калып кетүү ошол тараптан байкалып атат да. Ошон үчүн бул айда адамдарды үйгө бир чыны болсо дагы чай берип, ошолорго бир аз сооруна ээ болуп, аларга да бир майрамдык маанай тартуулап, үйүбүзгө да бир ошол майрамдын себебинен киши кирип кетсе дагы кут киргендей болуп калса жакшы болот деген үмүттөбүз да. Бизде баягы кыргыздын каада салты менен майрамдалган майрамдар бар. Андан кийин ошо диний майрамдар бар эмеспи? Экөөнүн кандай айкалыштары бар? Экөө негизи айкалышабы, бири-бирине дал келишеби? Албетте биздин кыргыз мамлекетибиздеги Кыргызстанга гана тиешелүү кайсы бир майрам деп эсептелинген биздин адамдардын бардыгы кадимкидей ошол күнү эс алууга чыгып, мамлекетибиз тараптан бир майрамдык маанай түзө турган күндөрүбүз бар. Ошол учурда жогору айтып кеткен бизде шариятыбызда, динибизде орозо айт, курбан айт деген эки майрамыбыз бар. Экөөнү эгерде жакшы туура түшүнө турган болсок, туура түшүнүк менен түшүнүп кетсе болот да. Биринчи бизде майрам деген түшүнүк бар, анан тарыхый күн деген түшүнүк бар, экиге бөлгөнүбүз жакшы болот да. Майрам деген нерсе, майрам деген ал өзү Кудай тараптан берилген, өзүнүн бир эрежелери бар нерсе динибизде майрам болуп эсептелинет. Ал эми Кыргызстаныбызда, Кыргыз мамлекетибиздеги биздеги жанагы 31-августтагы эгемендүүлүк күн, жана энелер күнү, аталар күнү деп же болбосо жанагындай биздин мыйзам кабыл алган күн деп атпайсызбы? Ал өзү аталып турганда эле ошондой күн да, тарыхый күн деп эсептесек болот муну. Тарыхый күндү кадимкидей ошол Кудай Таала бизге ушундай жакшылыгын бериптир, эгемендүүлүккө чыгыптырбыз деп Кудайга ыраазы болгон максатта, шүгүр келтүү максатта ушундай бир күн катары белгилесек эч кандай зыяны жок. Ошондой баягы байлап кетсек болот да. Биз анткени эки гана майрам бар деп туруп калган барын жалпы эле шыпырып салбай, эки майрам бар. Аны өзүнүн орду баш сөздө динибизде. Бирок булар дагы кадимкидей бизге Кудай берген жакшылык урологон күн катары белгилесек жакшы болот. Анткени пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам качан Меккеден Мединага көчүп келгенде, Мединанын жөөттөрү ошол орозо кармап аткан учурларын көрүп калган экен да, майрамдап. Анан булар эмнеге майрамдап атышат мынтип десе дейт. Мединада жашаган жалпы эл айтып калды, ошол бул күнү жөөттөрдү майрамдап атышкан белгиси, анткени Муса пайгамбарды Кудай Таала фараондун кыйынчылыгынан куткарган күн деп ошентип атышат дейт да. Ошондой тарыхый күн болгон экен десе пайгамбарыбыз. Булар ошентип майрамдап аткан болсо, анда булардан дагы акылбыраак майрамдаш бизге насип болгон деп пайгамбар дагы орозо кармап койду дейт да. Ошол күндү, тарыхый күндүчү. Анткени Муса пайгамбарга биз дагы булардан да жакыныраак бизбиз депчи. Ошол сыяктуу эле бир тарыхый күндөр дагы биз кадимкидей ошо Кудайга ыраазы келтирип, Кудай Таала биз ошондой 70 жылдык жанагындай советтер доорунан чачырагандан кийин эгемендүүлүк берди деп ошол тарыхый күн катары белгилеп, бул күнү болсо Кудай Таала бизге ошондой өз алдынча башкарып кетип, мыйзам кабыл алган мүмкүнчүлүк бериптир деп. Ал эми бул күнү мен ушул күнү мен Кудай Таала мен тагдырыма буйруптур, бул жеке мага тиешелүү тарыхый күн экен, мен төрөлүптүрмүн деп Кудайга ыраазы болуп шүгүр келтирип, чын жүрөктөн Кудайдын алдында бир ыраазычылык билдирип койсо, бул тарыхый күнгө эч кандай зыяны келбейт. Болгону ошол чаташтырбаш керек да.
Булардын баардыгы тең ороза, курбан айт сыяктуу майрам десең, анда туура эмес болуп калат. Же болбосо ушул ороза, курбан айт гана майрам, булардын баары эч кандай бизге тиешеси жок десе туура эмес болуп калат. Жок, ар ким өз ордуна коюш керек да. Майрам биякта, тарыхый биз Кудайдын алдына ыраазы боло турган тарыхый күн башка деп экөөнү эки жакка алмаштырсак, бизге түшүнүп ошого жашоого алып келүү жеңил болот да. Чоң рахмат. Maruzatın mezgil menen yaraşasın, hatın